Camur cevap geldi. Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, урматтуу момун мусулман туугандар. Кудай буйрса биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду быйыл 2019-жылы бир эмес 4 жерге курулуш куруп баштаганбыз. 3 жер үйдү толугу менен бүтүрүп, үчөөнү тең үйдүн ичине киргизип койгонбуз. Эртең Кудай буйрса экинчи үйдүн ачылышы болот 13-ноябрь күнү. Сузак районунун, Жалал Абад областы Сузак районунун Ачы жериндеги жана жүрөгүнөн операция болгон Орозали апасы Гүлбарчын деген эжебизге 4 баласы менен ошол үй бүлөгө салынган үй толугу менен бүтүп, ошол үйдүн ачылыш азем болгондон. Урматтуу мекендештер, андан сырткары 4-сына бул жерде бир эмес 10 үй бүлөгө ылайыктуу муктаждарга комплекс салынат. Бунун бардыгын колдоп аткан жалпы жүрөгү мээримге толгон мекендештерим, кайрымдуу инсандар. Урматтуу мекендештер, бүгүн 4-ноябрь кыштын кыш мезгилине толук бир ай калган убагыты. Бирок былтыры бул маалда кар жаап койгон, Кудайга шүгүр, ушул малга чейин күн берди. Мына азыр жаан жаап атат, жамгыр жаап атат. Урматтуу мекендештер, мен сиздерден ушунчалык терең кайрылып кетем. Ушунчалык аракет кылдык. Бунун бардыгына Кудайдын буйругу, Кудайдан өкүм чыкпаса кыйын экен. Болушунча аракет кылып аттык. Мен азыр дагы ушунчалык аракеттердин үстүндө жүрөм. Элибиздин бир сомдоп салган аманатын, элибиздин берген бир кирпичин дагы могул жамгырга, карга калтырып койбостон үстүн жаап алайлы деген аракеттебиз. Мына бүгүн жаан жаап атканда дагы мына азыр биринчи кабат боло турган жагы көрүп атасыздар. Биринчи кабат боло турган жагына толугу менен таштамайлар ташталып бүттү. Азыр лай басканы даярдалып атат. Бүгүн жаан жаап келди. Эртең азыр буну жыгачты лай басканы даярдап кагып алат дагы. Экинчи бир этаж боло турган жагынын үстүн стропиласын коюп, үстүн жаап беребиз. Стропиласын коюп, үстүн жаап алгандан кийин аркасынан лайды баскан аракет кылабыз. Кыскасы, Кудай кааласа иншалла бунун бардыгын кышка калтырбай жаап алайлы деген аракеттер. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, бул өтө чоң проекти, өтө чоң здание болуп турат, өтө чоң комплекс көрүп атасыздар. Бир эмес 10 үй бүлөгө ылайыктуу үй салынып атат. Эгерде жанагы бир үй бүлөгө ылайыктуу 7-ге 10, 7-ге 12 үй болгондо, анда анын айласын эптеп табат элек. Бул жерге оңор эмес, аябай көп каражат талап кылып атат. Ушунун чатырына эле мен кече күнү жалпы эсептесем 800 миң сомдой каражат кеткен жалпысынан. Мен ушул бир этаж боло турган жагын кошуп эсептедим. Ошол 800 миң акчанын кече күнү Сбербанк картага чогулган 152 миң рубль акча чогулган экен. Ошол акчадан азыр материалдар келип атат. Таштамайлар кечегиде таштамай, темир, стойкалар баары 67 миң сомдук таштамай келген. Мына азыр могул гарбил деп коет, лай баскандын астына черновойго ташталат. Буну биз азыр 16 миң сомго алып келдик. 120 квадрат. Анан урматтуу мекендештер, буга чейин канчалаган элибиз жардам берип атат. Колунан келишинче салымын кошуп атат. Мен азыр дагы айтып кетпесем болбойт. Биздин Октябрьский деген айылда, Жалал Абад Сузак району Октябрьский деген айылда 91-жылкы балдар жаамат арасынан бир досу өтүп кетип, ошол досунун бир пайшамбелигин акча чогултуп, Эрлан деген бала. Ошол пайшамбелигин өткөрүп берип, андан артып калган 13,5 миң сом акчаны мына ушул жерге алып келип берди. Ошол кылган сообуздун акыбети ошол досубуз өтүп кеткен, Эрлан деген досубузга сообу тийсин деп. Андан сырткары Москвада мен эмгектенип жүргөм. Упалыча деген кондитерский цех бар. Мына ошол жерден биздин мекендештерибиз, кыргыз элибиз, менин коллективтерим 5-6 биригип 3100 сом акча салды, урматтуу мекендештер. Андан сырткары, урматтуу мекендештер, кече күнү Кадамжай, Баткендин тургуну, Кадамжайдын тургуну Алтынай Апсаматова деген эжени 2,5 ай мурун Индияга боорунан операцияга жөнөткөн элек.
Geçe günü igilükte operasiyadan ötüp geldi. Tosуп alıp oşton үйүн алып барып, elden dua alıp, elden bat alıp, elge отчет berip кайттык кече Баткенге барып. Ошол жерде Алтынай эженин апасы ушунчалык сүйүнүп кемпирине. Сүйүнүп, мен эч кимден чындыгында акча алган эмесмин, болбой, мен албайм десем, алса, берсеңиз капа болом десем, болбой отуруп, чөнтөгүмө салып 5000 сом акча. Эчеке, Алтынай эженин апасы аты эсимен чыгып атат. Эне сиздин берген аманатыңызга жана ушу балдардын келип аткан аманатына мына ушул бүгүн материалдарды алып келдим. Эженин лично мага берген ошол Индияга баруусуна, жалпысына жардам бердиң элең деп кече 5000 сом акча берип атат. Мен ал акчаны өзүмө лично чөнтөгүмө салып коюудан бул жагым чыдаган жок. Ошол аманатты дагы кошуп, мына азыр ушул материал келип атат. Андан сырткары мага азыр уста материал жазып берип атат. Мына бул жерде биринчи кабат боло турган жагын азыр биз материалдарды алып атабыз. 100 метр мурлат дейт жыгач, 70 метр стойка дейт, 36 метр хары дейт, 7,5 метрлик стропиладан кететкен, 43'lük стропила кететкен, 500 метр рейка деп жазыптыр, 100 метр дагы рейка дейт могул жагына, дагы 500'lük бул жагына дагы стропила дейт. Кыскасы мына азыр ушул материалдарды азыр мага уста биринчи кабат боло турган жагына жыгачтарын жазып берди. Бул еще листте тиликке салына элек. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, урматтуу жоомарт берешен инсандар. Келиңиздер, кышка чейин, кар жаап калганга чейин ар бир элибиздин салган аманаты мол, бирден кирпич болсо да салган. Мен элдин нааласына калбайын деп колуман келишинче аракет кылып атам. Жалгыз аттан чаң чыкпайт дейт, жалгыз эчтекеге жетише албайт десин. Колдон келишинче аракет кылып атат. Колдон келбеген айла жок, урматтуу мекендештер. Келиңиздер, барыңыздар биргеликте колдоп коюңуздар, аракет кылайлы. Ушул элдин аманатын үстү жабылып кетсин. Жаан башталды, караңыздарчы. Жамгыр жаап атат, бирок усталар жамгырда дагы ушул жердин үстүн жаап берип кетейли. Биздин дагы жүзүбүз жарык болсун. Биздеге дагы бир сооптор жазылсын деп азыр кызмат кылып аткан маалы. Жаанга карабай. Бүгүн эртең менен зардубал урулду. Таштамайлардын бүтүн таштап бүтүштү, калгандарында таштап толугу менен бүтүштү. Мен азыр экинчи кабатын үстүн көргөзүп берейин, эмне жумуштар жасалган, экинчи кабатынан кандай көрүнөт дегендей. Мына азыр материалдар дагы келип атат. Мен сиздерге чындыгында аябай бир ушул маалда терең кайрылып кетем. Убагында кирпичке болсо 1000ден кирпич, 100дөн кирпич, 200дөн кирпичин табып, бирден улам табканын кирпичти кынап кое берет экенсиң. А бул крышага деген, чатырына деген ушунчалык материал каражат талап кылат экен. Себеби азыр таштамайларын бир алып келишиң керек. Улам жарымдан алып келсең болбойт. Такта базарга барсаң 5-10 миң жардам берет, калганы деген турат. Ошондуктан мен кече жалпы бардыгын эсептеп чыксам, экинчи кабат боло турган жагынан бери эсептеп чыксам, чатырын, крышасын, стропила, таштамай, мол стойкалары, кыскасы бардыгын, устаагыларын эсептеп чыксам, 800 миң акча кетет экен да. Буну эми каяктан табам деп ушунчалык ойлонуп атам. Эми аны таппасаң, элдин аманаты каардын астына алып кетиши мүмкүн. Ошондуктан мен сиздерге кайрылам. Буга чейин да жардам берип келгенсиздер. Биз бирок жардамды бир дайым Алладан гана суранабыз. Алла таалам сиздерге ошол инсандарды себепчи кылганды насип эткен болсун. Аллах таалам бере албаган нерсени пенде эч качан бере албайт, аны дагы жакшы билебиз. Эгерде Аллах берген болсо, сиздерге ошол инсандарды жөнөтүп берет. Эгер Алла таалам бербеген болсо, анда канчалык адам аракет кылса дагы бере албайт. Ошондуктан мен бир гана Алладан жалбарып суранам, сиздерге окшогон инсандарды себепчи кылган насип эткен болсун. Урматтуу мекендештер. Анан биз кантип байланышам, кантип жардам берем деген болсо, биздин WhatsApp эл сом байланыш номер 1 номерди кызматта 705 менен 33 77 90. 705 менен 33 77 90. Мына ушул номерге кайрылсаңыздар болот, урматтуу мекендештер. Бул гарбил эмеге лай басканга жарайбы, эми кандай болот? Я. Бул азыр 16 миң сомдук ушул гарбил келди да, 20 пачка. Пачкасы 800дөн экен. 21 пачка келди да. 750дөн берди да. Анан эми лай басканы бардык эле ушундай коюшат экен да. Бардык эле ушундай коёт экен. Көңүлгө туура келбейт абы, жакпайт абы анча. Жакшы болот.
Loyda inşallah kurutpayı da kurugandan keyin loyda ko'taradi. Buni özürce бүгүн жамгырда алып келбей эле турсак болмок эле сиз. Мен кагам ишим жок калды дедиңиз да ошого алып келдик да. 120 квадрат чыгабы бул жер, Эгерде жетпесе рейка такталардан алып келебиз, арылатып туруп кагабыз да болсом, Мынакей урматтуу мекендештер, караңыздар. Бүт момундай стойкаларды берип, астына дагы таштамайларды таштап бүтүштү. Зардыбалым толугу менен басып бүтүштү. Бул жагына, лестница боло турган жагына дагы момундай таштамайлар ташталып бүттү. Мен азыр экинчи кабатын бир сиздерге көргөзгөнгө аракет кылайын. Азыр ушу бир кабат боло турган жагы тетигинде таштамай ташталып турат го, мына ошол жерге чейин бир кабат болот. Нар жагы 2 кабат болот. Кудай кааласа экинчи кабатына дагы аракеттер, экинчи кабатындагы баштайбыз деген аракеттер, урматтуу мекендештер. Ошондуктан бардыңыздар биргеликте келиңиздер, колдооңуздар, кубаттаңыздар, колдоп биргеликте ушул иштин аягына чейин сапарлашып бололу иншалла. Мынакей урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар, бул жердин толук адресин айтып кетейинчи. Жалал Абад областы, Жалал Абад шаары. Мына көрүнүп турган поле ипподром. Кадимки ынтымактын кургу боюнда тел тору ипподром бар, ат чабуучу ипподром. Мына ошонун эле артында жайгашкан. Жипром деген жерде жайгашкан. Шаардан бир 3-4 чакырым эле четте турат. Шаарга эле карайт. Мына азыр толугу менен таштамайлар бүтүп, зардыбаларды урулуп, бул жагына да таштамай бүтүп, эми ушундай лай басканы даярлап коюшту, урматтуу туугандар. Мына көрүп атасыздар. Мен азыр нар жагына чейин көргөзгөнгө аракет кылайын. Мынакей зардыбалдын урганын караңыздар, сонун кылып пышык кирпич менен кадимгидей урулду зардыбалы. Лай басканы даяр. Эми лайын басканы аракет кылабыз иншалла, лайын сөзсүз басабыз деп турабыз. Мына бир этаж боло турган жагы, урматтуу мекендештер. Ортодон көргөзөйүнчү. Бир этаж боло турган тарабы мынакей көрдүңүздөр, бүт таштамайлар ташталды. Эми тетиги алып келген гарбилдерди үстүнө кагып, лай баскан даярдалат дагы, стропилдерин алып келебиз. Мына ушунун үстүн жапканы аябай сиздерге терең кайрылып атам, урматтуу мекендештер. Ушунчалыгына жардам бердиңиздер. Канчалаган үйлөргө жардам берип келесиздер, канчалаган инсандарга жардам берип келесиздер. Мен эч бир эшикти барып такылдатып кага элекмин. Эч кимге барып жалдырабайм дагы. Такылдатпайбыз дагы. Эгерде дээринде болсо, көңүлүндө болсо, эч кимди мажбурлабайбыз дагы. Дээринде болсо, көңүлүндө болсо, өздөрү иншалла жардам берет. Мен бир гана ошентип кайрылам. Сиздер дагы ушунчалыгына жардам берип келгенсиздер. Анан бирөөнү мажбурлаш жок, урматтуу туугандар. Эч кимди биз мажбурлабайбыз. Сен мынча бер, сен мынча жардам бер деп. Бунун бардыгы Алланын буйругу менен, Кудайдын насиби менен болуп келатат. Ар ким ар кандай шартына жараша кошуп келатат. Мына 5000 кирпичтен баштап 10.000 кирпичке чейин бир кирпичке да салым кошкондор болгон, урматтуу туугандар. Сиздер дагы ошентип бир кирпич болсо да салым кошуп калсаңыздар болот. Мен өткөндө айткам, 1 метр рейка болсо да салым кошуп калыңыздар. 1 метр жыгач болсо дагы. 1 метр рейканын баасы 20 сом, 25 сом ушундай эле турат, урматтуу туугандар. Меники аз болуп калат деп сарсан болбоңуздар. Көп түгүрсөк өл болот дейт. Биз бардыгыбыз көрүп аткан инсандар, ар бир көргөн инсандар ошончодон жардам берген болсо, канча иш бүтөт, урматтуу мекендештер. Сөзсүз эле 500 сом, 1000 сом, 2000 сом бериш керек эмес. Колдон келишинче. Эгер колдон келбеген болсо, жөн гана дуа кылып коюңуздар. Мен ошону суранам сиздерден. Ушул видеолорду башкалар менен бөлүшүп, поделиция кылып, класс басып, башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Мен ушуну суранам. Башкалардын жардам берүүсүнө балким сиздер себепчи болуп калышыңыздар толук ыктымал. Эгер алда колдон келбесе, жөн гана дуа кылып коюңуздар, урматтуу мекендештер. Ниет кылып койсоңуздар, Алла таалам ошол ниетиңиздерге жеткирет. Мен де дагы Алла таалам берсең, мен дагы ушуларга жардам берер элем деп Алладан жалбарып сурансаңыздар. Аллах таалам айтат, сурансаң мен берем дейт. Биз суранганды билеличи, суранганды үйрөнөлчү. Алла таалам канчалык сурансаң сен ошончолук берет Аллах таалам сага. Бирок кээ бир инсандар бир гана өзүнө суранат да, мына ушундай муктаждарга, ооруп аткан инсандарга кошо сурасаңыздар, Аллах таалам ошо сураганыңыздарга жараша, ниетиңиздерге жараша берет иншалла, урматтуу мекендештер.
Ошондуктан ниет калыс болсо ушундай иштерге себепчи болобуз иншалла. Келиңиздер, биргеликте колдойлу, кубаттайлы, көптөгөн үйү жок, жайы жок инсандарды үйлүү кылайлы. Ар бир кыргызымдын башында үй болсунчу, урматтуу мекендештер. Мына момундай жаан жаап атат, көрүп атасыздар. Жаандын үстүндө дагы мына азыр экинчи кабатында жүрөбүз. Жаан жаап атканда, кар жаап атканда адамдын башында үй болбосо кандай жашоо болот, урматтуу мекендештер? Ойлоңуздарчы. Башында үйү жок болсо кантип жашайт? Ошондуктан ар бир элибизде башында үйү болсун. Ошо үйү болсун деп мына ушул условиясы менен момундай заманбап муктаждар комплекс 2 кабаттуу ишканасы менен ушундай комплекс салынат. Бул жөн эле үй эмес. Бул жерде жашагандар өз оокатын жасай тургандай, тирлик боло тургандай, момундай ишкана дагы, швейный цех дагы 2 кабатына курулат, урматтуу мекендештер. Бул өтө чоң, өтө башкача проекти. Анан жардам берүү үчүн кантип жардам берем деген болсо дагы бир кайталап кетейин. Биздин WhatsApp, Элсом байланыш номерибиз 705 менен 33 77 90. 996 коду 705 менен 33 77 90. Сбербанк картабыз бар 42 76 3801 15 76 16 99. Мусаевич М деп катталган. Менин өзүм жеке өзүмө катталган, бирок ошо фонддо кызматта. Мына ушуга жок дегенде 1 сомдон да болсо да салым кошуп калайлы. Келиңиздер, аракет кылайлы. Жөн гана карап эле, жөн гана видеолорду карап эле таштап койбостон бардыгыбыз ниет кылып аракет кылайлычы, урматтуу мекендештер. Ушул иштин аягына чыгып алайлы. Бирок мен бир нерсени айтып кетейин, урматтуу туугандар. Сиздер ойлобоңуздар. Бул ишке биз жардам бербесек бүтпөй калат деп. Алланын буйругу менен башталган иш, биз жардам берсек, бербесек дагы бүтөт иншалла. Алла таалам өкүм чыгарып, Алла таалам буйруп койгон болсо, биз жардам бербесек дагы бүтөт. Кимдир бирөөнү себепчи кылып бүтүрөт. Эгерде Алладан өкүм чыкпай, Алла таалам жардам бербеген болсо, биз канчалык жардам берсек дагы анда бүтпөйт, урматтуу мекендештер. Алланын буйругу менен ошондуктан. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин. Биз бул ишти кылсак, кылбасак дагы өмүрүбүз өтө берет. Сиз бул ишке 500 сом, 1000 сом, 100 сом берип койсоңуз, сиздин жашооңуз токтоп, же бизнесиңиз, же чөнтөгүңүз, байлыгыңыз, мүлкүңүз эч качан кемип калбайт, урматтуу мекендештер. Ошону да эске алыңыздар. Урматтуу туугандар, биз буну кылсак, кылбасак дагы бул күндөр өтө берет, бул күндөрдөн кете беребиз. Бул күндөр дайым баягындай түркүк болуп жашай албайбыз. Ошондуктан терең ойлонойлу ушундай иштерге себепчи болуп калайлы. Бир келген жалган сыноо жашоодо. Рахмат барыңыздарга. Алла разы болсун. Жаан жаап атат. Мен дагы суу болуп калдым. Паска түшөйүн дагы кийинки иштерге киришели. Мен азыр таштамай, стропила, таштамай го таштайлы, стропила, рейка, тинике листтерине спонсорларды каражат тапкан аракеттин үстүндө жүрөм. Мен азыр дагы ошонун үстүнөн кетип атам. Жан жаап атат, аракет кылып калайлы, үстүн жаап калайлы деп азыр путум жерге тийип тийбей аткан кези. Түн уйкум дагы качып аткан кези. Элдин аманатын үстүн жаап калайын, элге наалая калбайын деген кезим азыр. Ушунчалык кыжалаттын үстүндө жүрөм. Бул 800 000 акчаны каяктан табамын деп ушундай кыжалатчылык. Кудайым буйруса иншалла ал дагы бүтөт иншалла. Бул күндөр да өтөт. Бул проектиден көбүн салабыз. Бул чоң үй экен, албетте кыйынчылык жаралып атат, бирок сообу ошончолук да. Бир убакта 8, 9, 10 үй билен үйлүү кылыш бул оюнчук эмес. Өкмөт каржылабаса, же бир араптар каржылабаса, же бир чиновниктер, же бир депутаттар каржылабаса, чындыгында кыйын иш. Мен көгөрүп, атайын жөнөкөй, кайрымдуу кыргыз элимдин колдоосунда бүтүрөйүн деп көгөрүп жүрөм. Эч бир башка чиновниктерди аралаштыргым келбей турат. Эмнеге биз кылсак болбойт, кылсак болот иншалла. Баарыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе Алла разы болсун. Аллах таалам ушул иштерге себепчи кылган насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.